Кыргыз Уна курулуш заводу өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына алгачкы электроавтобусту чыгарат. Бүгүн кала мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда Кытайдын Dongfeng компаниясынын климаттык шартка жана муктаждыкка жараша чакан жүк ташуучу унааларынын кураштыруу процесси көрсөтүлдү. Жакынкы күндө шаарда куралган жүк ташуучу унааларга лицензия берилсе, сатыкка чыгары айтылды. Чет өлкөдөн ташылып келинген унааларга салыштырмалуу баасы алда канча арзан болот. Кураштырылган унаалар эки типте жасалган, бензин жана дизелди кыймылдаткыч. Ишкерлерди колдоо жана жеңилдиктерди түзүүгө мамлекет кескин түрдө реформага барганын шаар башчысы билдирди. Жергиликтүү бийлик өндүрүштү колдоого алып, тендердик жеңилдиктерге мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалады. Такие же они ставят на европейские свои машины. Военный завод, один из самых больших концернов Китая. Заводто өндүрүлгөн ар бир электро шаймандары көрсөтүлдү. Кыргыз Уна курулуш заводунан Кыргыз бренд аркылуу чыгарылган электроприборлор сатыкка коюлган. Акылдуу эсептегич трансформаторлор коңшу өлкөлөргө экспортко чыгууда. Азыркы тапта электробустун түзүлүшү жасалып бүттү. Медицина тармагына жетишсиз болгон тез жардам унааларындагы адистер тарабынан 300 данасы кураштырылган. Борбор калада заводдун фирмалык дүкөнү ачылган. Шаар мэри Алмаз Мамбетов заводдун келечектеги өндүрүштүк кубаттуулугу кең экенин айтып, Орусиядагы көлөмдүү сатып алуучуларга шарт түзөрүн билдирди. Переговор уже подписался уже а сами микросхемы откуда? Это все здесь делается, на этих станциях. Это мы скелет Китайга жөнөтөбүз, алар ушундай микросхема жөнөтөт, а все остальное мы оставляем сами. Заводдун биринчи этабында эле 400 чукул жумуш орну түзүлгөн, технолог адистердин бардыгы жергиликтүүлөрдөн тартылган. Каланын аймагында Кыргыз Уна курулуш ишканасы 2018 жылы май айында иш баштаган. Завод үчүн жалпысынан 150 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү инвестиция тартылган. Толук кандуу ишке кирсе, жергиликтүү казнага салыктын 2 эсе көлөмдө түшүүсү мерчемделген. Кыргыз Уна курулушу өлкөдө алгачкы жолу уна чогулткан завод. Мамлекеттик мыйзамдарда өндүрүмдү сатууга мыйзамдык тоскоолдуктар көп экени айтылды. Кошумча нарк салыгы дагы жогору. Бізде Кыргызстанда вечный проблема да айтып кетсем болот, тендерный система да. Биз, например, акылдуу эсептегичтердин объемун көбөйтүү, жумуш орнун көбөйтүү үчүн тендерге биз катыша албай атабыз. Көп тендер жарыялайт, биздин объем производимый продукция аз болгонуна байланыштуу алар талап коюп экен 30 миллион, 40 миллион, 100 миллион оборотун болуш керек деп. А биз кече ачылган производство болсо, бизде кайдан 100 миллион оборот, например, ошого байланыштуу эле биз катышабыз тендерге. Кагаз жагынан бүт эч маселе жок, технический жагынан, ошол квалификационный жагына келгенде эле силер өтпөй калат экенсиңер, талабга жооп берип алат экенсиңер дейт. Анан биз кат жазабыз, суранабыз, отечественный производитель поддержите дейбиз, бирок каттын түрүндө калып кетет, ачык айтыш керек буну. Электробусту буюрса биз эгемендик күнүнө буюрса деп ниет кылып атабыз. Уже мындай айтканда запустили, он ездит уже. Азыркы учурда биз айнектерин заказ бергенбиз, атайын каленое стекло, автомобильное стекло заказ бергенбиз. Ошолор коюлса, уже сырткы келбет толугу менен бүтөт дагы. Биз эгемендүүлүк күнүнө буюрса деп ниет кылып атабыз. Андан соң кала башчысы Кеңсай массивиндеги Кыргыз текстиль фабрикасынын курулушун көрүп чыкты. Кыргыз текстиль фабрикасынын имаратынын курулушу дээрлик 100% бүткөрүлгөн. Текстиль фабрикасын курууга 35 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. 153 миллион АКШ долларлык долбоордо мамлекеттик банктан 6 миллион жеңилдетилген насыя каралган. Эки здание бул тигүү цехтери. Бул жерде чиптен трикотаж материал издеме чыгат. Бул зданияда чиптен ткань чыгат, джинсы амирабуки. Нол жана айткан эки здание, бул пахтадан жип чыга турган здание бар. Кыргыз текстиль фабрикасынын алгачкы этабы ноябрь айында ишке кирет. Анда 900 кыз келин жумуш орду менен камсыз болот. Япония жана Германиянын технологиясындагы аппараттар менен жабдылып, пахта иштетилет. Бүгүнкү күндө региондордогу дыйкандар өндүргөн ак алтындын 30% гана өлкөдө иштетилип, калганы экспорттолот. Ишкердин айтымында мындай кубаттуулуктагы 3 фабрика курулса да пахтаны кайра иштетүүгө аздык кылат. Текстиль ишканасынын жумушчулары жана жашоочулары үчүн социалдык шаарча түптөлүп, керектүү шарттын баары каралат. Эл аралык талаптарга жооп бере турган жабдууларды заказ берип атабыз. Эл аралык талаптарга жооп бере турган имараттарыбыз даяр болду. Бунун ар бири абдан маанилүү экен. Заказ алып атканда келип, эң биринчи эле мисалы заказчиктин суроосу
ишчилер айлык маянасын убагын алып атабы, иштеп аткан жеринде баардык талаптарга жооп береби экен, ден соолугуна зыян бир нерсе жок бекен, ошолорго карайт. Андан кийин жабдуулардын кайсы марка экендигине карайт. Биз дагы дүйнөнүн эң алдыңкы жабдууларын заказ бердик. Буюрса алар менен биз дүйнөдөгү эң жакшы, эң жогорку даражада талаптарга жооп бере турган бир продукт чыгарган. Мына швейный фабрикада бир жылда 2 миллион дана кийим чыгармакчыбыз, тикмекчибиз. Ал эми жанагы трикотаж кездеме чыгаруу фабрикабызда күнүмдүк 70-80 тонна материал чыгармакчыбыз. Ал эми пахтадан жип маселеси күнүмдүк 80 тонна жип чыгармакчыбыз. Сырьёчу, маселе болбойбу? Сырьё маселеси Кыргызстан боюнча жалпы карай турган болсок, эми пахта түштүк жергесинде жалпысынан өсөт. Бул Жалал Абад, Ош, Ошто, бул Кара Суу, Араман райондорунда. Биз эгерде бул жерге 80 тонна күнүмдүк талап кылып иштете турган болсок, Кыргызстан боюнча карай турган болсок, биз 100дөн болгону 30% иштетет экенбиз. Калганы азыркы күндө экспорттолот. Биз ошо экспортты бул жактан бир аз азайтып, дыйкандарга да бул чоң бир пайдасы да болот и мотивационный бир программада биз иштеп. Кеңсайдагы өндүрүш өрүш алган жаңы аймактагы фабрикада жалпысынан 7000 жумуш орну түзүлөт. Тигүү фабрикасында бир жылда 2 миллион дана кийим тигүү пландалса, кездеме чыгаруу бөлүгүндө күнүнө 80 тоннага чейин кездеме өндүрүлөт. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.